ошентип заявление берип кол койдуруп туруп алып атат, доом жок деп. Бул эмне деген сөз? Бул деген сөз мошенниктер акча топтоп эле өздөрү каалагандай мыйзам чыгарып, өздөрү каалагандай элдин атызын жей бериш керек деп. Токтомуну окубадым. Токтому менен мен таанышпадым. Мен андай информацияны мен биринчи жолу угуп атам. Президент айтты, госактыны бекер берет. Ал боюнча маселе жок. Саламатсыздарбы, урматтуу Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бизге шаар четинде жайгашкан Акшар конушунун тургундары конушту топо съемка кылуу үчүн андагы Сүйүн аттуу айыл башчы жана анын командасы ар бир үй бүлөдөн 2000 сомдон мыйзамсыз акча чогултуп жатат деп кайрылышкан. Урматтуу Садыр Нургазиевич, сиз кызыл китеп чыгарган боюнча бул ортомчулар акча топтобосун, мамлекет тарабынан бардык элге жардам катары болот деп сүйлөгөн сөзүңүзгө биздин Акжар конушунда бир топ башчылар өздөрү шылуундар топтолуп алып, азыр элден Акжар жаңы конушунан 2000 акчадан чогултушуп атат. Бизде бир 3000 түтүн жашайт, 3000 түтүндөн 2000ден алганда деле 6 миллион акча болот экен. Бул акчага бир гана бул шылуундарга кошулуп, мына Ленинский айыл өкмөтү, аким баары кошулуп алып, бизди акча топтогула деп күнү-түнү элди жаман кыстап, бизге окшогон чындыкты сүйлөгөндөрдү түнү менен келип коркутушуп, телефондо коркутуулар болуп атат. Ошо закондуу түрдө Садыр Нургазиев ушуларды көзөмөлгө алып, бизди карап берсеңиз, бул деген эч Ленинский айыл өкмөтү бизди такыр укпайт. Биз барып да суранып да айтып да көрдүк, бирок такыр бизде чындык болбой жатат. Акчаны алган соң тургундарга эч кандай дүмүрчөктөр берилбейт, тескерисинче эч кандай арыз доом жок. Өз ыктыярым менен бердим деп тил кат жаздырып алышкан. Башында ошо Сүйүн Мурзаканов, Гүлбүбү, Роза, Гүлсараат дегендер бар, ушулар башындагылар. Мисалы мен бере элекмин. Мен андай өзүм мындай закондуу түрдө, мисалы өкмөт тарабынан төлөнө турган жерлерге мен өзүм барып кассасына төлөймүн, эсиле документке акча керек болсо. Эч кандай квитанция жок, наоборот, акча бергенге доом жок деп кол койдур. Булар акча берген киши наоборот заявление жазып, мен сизге 2000 берип атам, доом жок деп кол койдуруп алган заявлениясы бар бизде. Ал эми конуштун тургуну Кубанычбек Тайлаковдун айтымында аталган конуш эч кандай айылдык макам ала элек болгондуктан координатордун колунда эч кандай юридикалык кагаздар жок. Бирок ал жашоочулардан мыйзамсыз акча чогултуп жатат. Мен Тайлаков Кубанычбек ушул Акжар конушунда 2005-жылдан бери жашайм. Анан эми бул жерде болуп жаткан мыйзамсыз нерселерди өтө чектен ашып кетти да. Караган эч ким жок. Менен бул жогорку бийлик органдарына жана ошол эле президенттин Садыр Нуркожоевичтин өзүнө кайрылып кетет элем ошо элдин атынан. Бул боюнча ушул убакка чейин чындык деп жүр, эл чыркырап, бирок маселе чечилбей келип атат. Азыркы могул болуп аткан мыйзамсыз нерсе Акжар боюнча трансформация маселесине элден 2000 сомдон 2500 сомдон коюшуп алып, Сүйүн Мырзакановдун тобу эч кандай документ көрсөтпөстөн, же бир юридикалык колунда документ жок. Эми бул иштерди мамлекет өзү жасаш керек эле да. Эмне үчүн эч кандай бир айылдык статусу жок, же бир колунда бир бийликтин бир мемеси жок, өзүн-өзү шайлап алган топтор ушул иштерди аткарып атканда кээде туруп мамлекеттин ушул мамлекеттүүлүгүнө шек келтирип атканына кээде туруп күмөн санап кетесиң да. Себеби булар азыр ошол Садыр Нуркожоевичтин токтомуна пайдаланып, Акжар эли 2800-3000ге жакын түтүн жашайт. 2000 сомдон топтой турган болсо 6 миллион акча болот экен. Бул деген чоң акча да. Эл азыр экиге бөлүнүп калды. Мыйзамды бир аз түшүнгөндөр бербейбиз деп атат. Кээ бирлери бере береличи деп ошентип колуна бир эч кандай документ көрсөтпөстөн 2000ден бересиң деп зордоп вымогать этип алышып атат. Бул ошол Сүйүн деген мырза ким тарабынан ушул жерге шайлалып келди? Муну канча жыл болду, эч кандай эч ким шайлаган эмес. Же бир чогулуш болгондо эмес, өстөр шайлап алган бир 30 чакты 40 чакты адам. Анан эми билбейм, ошондон бери эле ушул акча топтомой, сууларга налог, баняларга налог, булардын өздөрүнүн мыйзамдары бар, мамлекеттик мыйзамдарга баш ийбейт. Бул боюнча мен прокуратурага берип, аркасынан комиссия түстүртүп, ушунун айынан покушение болуп больницага жатып чыккан. Менин үстүмөн да азыркы күндө дагы коркутуулар болуп атат.
Буга чейин Ленин айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жана Аламүдүн районунун акими келип чогулуш өткөргөн. Аким келип кеткенден кийин айыл башчы көчө башчыларына акча чогултуу боюнча тапшырма берген. Андан соң көчө башчылар ар бир үйдөн чогулта баштаган дейт аталган конуштун тургуну. Саламатсызбы? Ошо Акчарда жашайсызбы? Ооба, Акчарда жашайм. Бизге мындай деген маалымат жетти. Ошо Акчарда ошо кызыл китеп жок үйлөргө кызыл китеп чыгарыш үчүн кандайдыр топтор 2000 сомдон чогултуп атат деп маалымат келди. Ошол кандай чынбы? Ооба, чын. 2000ден чогулткула деп айткан. Тиги Ленинскийдин айыл өкмөтүнөн келишкен, аким келген собрание болгон. Сүйүн биздин координатор экен. Ошол 2000ден чогултушубуз керек деп көчө башчыларга айтып, көчө башчылар бизге өздөрү келип сурап эле атышат, кайта заставить этишип эле. Анан сиздер 2000ден бериңиздерби? Мен берген жокмун. Эгерде мыйзам түрүндө квитанция менен теги мамлекеттин казынасына түшө турган болсо мен берем 2000ден канча десе. А мен бирөөдүн наличка колуна бербейм да. Мындай деген дагы маалымат бар да, ошол берип атканда арыздоом жок деген бир кагаз. Ооба, андай бар. Ошол даже ошо квитанциялар сыяктуу кылып алып келишип, мына 2000ден бергиле дагы мен 2000ди берип атам, эч кандай доом жок бул акчага деп кол коюп бересиңер дегендей кылып ушундай болгон. Сиздин кошуналарыңыз бериштиби? Беришти, кайта эле заставить этишип үйлөрүнө барып каккалап алышып атат, беришип атат бергендер. Бирок мен бере элекмин азырынча. Андайлар болуп атат. Мусорларга деп, частный деп 150 сомдон бересиңер деп үйлөрдү каккалап келишет. Ошондойлор болуп атат андайлар. Андай акча чогултмайлар көп андайлар. Биз бул маселенин чын бышыгын аныктоо үчүн Акжар конушунун башчысы Сүйүн Мырзакановго да кайрылдык. Мырзакановдун айтымында ал топосъемканы бекер жасатуу үчүн Ленин айыл өкмөтүнө, райондук администрацияга жардам сурап кайрылган, бирок алардан жардам болгон жок. Аты жөнүм Мырзаканов Сүйүнбай Бийжанович, Акжар конушунда координатор, же болбосо кыргызча айтканда элге багыт берүүчү болуп, 12 жылдан бери эмгектенип келатам. Бизде Акжар конушунда демилгелүү топ түзүлгөн. Бардык райондордон бир представительдери чыгып, ошол мезгилде кырдаал ушундай эле. Азыркы күнгө чейин баягы демилгелүү топтун башчысымын. Мамлекет тарабынан каржыланбайбыз. Өзүбүз Адилет жамаат конушу деп коомдук бирикме түзүп, юстициядан каттоодон өткөнбүз. Анан бизде 43 конушубузда көчө бар. Ар биринин өзүнчө башчысы бар. Улар эл тарабынан шайланган. Анан кечээ тургундарга кайрылышты эле. Кызыл китеп чыгарып берүү үчүн топосъемка аркы-беркилерин ошо 2000ден 2,5 миңге чейин чогултуп атышат деп сиздин атыңызды айтты эле. Бул канчалык чындыгы бар? Бул мыйзамдаштыруу башталган мезгилде эле биз баягы демилгелүү топ болуп, ар бир жерден ушул топосъемканы жасатуунун жолдорун издесек, бекер жок экен. Анан биз акча сурадык. Ленин айыл өкмөтүнүн башчысынан сурадык. Бар, ооз-эки. Бизге акча каражатын карап бергенге мүмкүнчүлүгүңөр барбы десек, жок. Биздин бюджетибиз бекип калды. Негизи бюджет боюнча депутаттар распоряжать этет. Бекитип, андай маселе сиздерге каралган жок деп жооп берди. Анан биз рай администрацияга барып, алардан сурасак, бюджетибиз жок деди. Областтын тем более бюджети жок. Анан мен ушул маалыматты ар бир көчө башчыны чакыртып, маалыматты бердик. Ушундай топосъемка жасаш керек. Топосъемканы негизи кээ бир жерлерде 12500 экен гектар. Анан биз арзан жерин сүйлөштүк. Шуну кандай кылабыз деп мен ортого салдым. Бизде эми Акжар конушунда көп көйгөйлүү маселебиз бар да. Высоковольтный линиянын астында адамдар жайгашып алган. 50дөй түтүн бар. Газопроводный линия бар. Аларга азыр документтин берүү бербей турган жагы чоңдор чечет. Под вопрос болуп туруп атат. Анан Акжардын ичинде өзүнүн спорлуу үйлөр бар да. Мурда бул Алам холдинг компаниясына карап турган жер болгон. Эл басып алганга чейин. Анан эл басып алгандан кийин Алам холдинг компаниясы дагы өзүнүн биз макулдук беребиз деп
баягы эл басып алгандан кийин бир 150 адамдын ортосунда 150 участок талашта 300 адам ортосунда. Алардын кандай болуп чечилет азыр биз билбейбиз. Бирок азыр ошол эле учурда ушул кызыл китеби жок жерлерге бекер берилсин деген токтомду президент чыгарбадыбы? Мен аны көргөн эмесмин. Башка конуштарда уже берилип атат деген маалыматтар чыгып атат да. Өйдөгү конуштардачы. Жок, токтомуну окубадым. Токтому менен мен таанышпадым. Мен андай информацияны мен биринчи жолу угуп атам. Биз ошол бекер чыгарып бересиңерби деп кайрылдык. Азыр биздин конушубузду даже кабыл алганга вопрос туруп атат. Биз бир аймактык баш ийүү болуш керек да бизде. Туурабы? Дагы бир вопрос, ушул чогулган акчаны сиздер кимдерге бересиздер? Кайсы тарапка кетет ошол? Конкреттүү чогулган акча мына жерде жазылып турат. Топосъемка жасатыш үчүн конушка, анан схема застройка эки жерге берилет. Анан бул жерде пунктунда көргөзгөнбүз. Ошондо чогулуп атканда баягы көчө башчылар эгерде вдруг мамлекет тарабынан акча каражаты каралып кала турган болсо бул жерге тизме менен көчө башчылары алып атат да, кайра таратып берүүгө мына комиссиянын председатели, көчө башчылар милдеттендирилип атат. Мырзакановдун айтымында топосъемка кылуу үчүн мамлекеттик архитектурага да кайрылган, бирок алардын баасы кымбат болгондуктан алар арзан жасаган жеке менчик фирма менен келишим түзүп 444 000 сом төлөшкөн. Азыркы күндө мына схема топосъемканы 450 000ге договор түздүк эле. Гектарын незилде канча гектар экенин биз билбейт элек да. 150 гектарга түздүк эле. 148 гектар чыгып калды. 444 000 сом акча төлөндү. Азыр ушуда бердиңиздер? Берилди. Ал элдин эсебинен берилди да, ошол элдин эсебинен берилди. Анан азыр схема застройкага биз баягы арызыбызды, заявкабызды бердик. Бизге счет берилек. Сүйлөшүп атабыз, канча боло турганын берилек. Айылдын координатору катары ушул Акжар конушунда канча түтүн бар? 2183 түтүн бар. Анан флатты отпайсызбы экен? Долбоо договор түздүк депчи. Ошону ким кылат? Ким менен договор түздүңүздөр? Муну бир частный фирма менен договор түздүк. Азыр мен соткамда бар договор. Ошолор менен түзүп, комиссиянын председатели договорду мен бүт бардыгын немесин берген элем. Мен азыр соткамдан жооп берейин. Кийин мен Акжар конушуна баргам, элдерге жолугушуу кылып барганбыз. Ал жерде да ар кандай суроолор болду. Ошол суроолордун ичинде мыналар өздөрү аркы топосъемкага деп акча чогултуп атышыптыр. Мен чындыгын айтканда мына ошол жерге барганда билдим ал маселеничи. Бирок мен айттым. Госакт президентибиз тапшырма берди. Апрелге чейин госактылардын баардыгын аласыздар, бекер. Госакты боюнча акча чогултмай болбойт. Эми азыр топосъемка деген мындай да билесиздер. Топосъемка болмоюнча жерлердин контурларын баарын апрелде этиш керек. Бул бир эл Акжар эмес. Бизде мына Өскөн Ордо бар, мына Нуркожо бар. Азыр элдер өздөрү квартальный комитет шайлашып, көчө башчыларды шайлашып, өздөрү топосъемкага акча топтоп аткан фактылар бар да. Топосъемкасын жасатып атат. Булар эми частниктерге заказ кылып атышат.
архитектурага заказ берип атышат. Булар дагы ошол өздөрү мына квартальный комитеттери эл менен жыйын кылып топосъемка акча топтойбуз 2000 сомдон деп сүйлөшкөн экен. Бирок ошонун ичинде мынакей кээ бирки ошо топтогонго каршы болгондор да бар да, жок эмес. Ошол күнү дагы ал маселе көтөрүлдү. Бирок мен айттым, аны сиздер мынакей WhatsApp'тан да көрсөңүздөр керек. Мен сүйлөгөн сөздөрүмдү дагы кээде аким муну акча топтоду деп айтып атат, анан акимчиликтен ушундай команда болуптур деп. Биз никогда элдин өзүнүн добровольный ушундай уюштуруу иштерине кыла турган акча топтойбу, башка иштерди кылабызбы, биз ага килишпейбиз. Биз уюштуруп беришибиз мүмкүн эмнени. Ошо жерде эгерде мыйзам чегинде чечиле турган иш болсо, мына бүгүнкү күндө мына ошол госактыларды алып бериш боюнча подворный обход, айыл өкмөттөр менен ошо жерде жашаган адамдардын юридический жашаган адамдарды тактап, ошол боюнча комиссия түзүлгөн, биз ошолорду уюштуруп беришибиз мүмкүн. А то, что баягы 2000 сомдон акча топтоп атат, бизге мынтип атат деп болуп аткан кайрылуулардын баардыгы, мына кечээ күнү дагы мага бир группа ак жардан адамдар келип кетти. Айыл башчылары келди, квартальный комитеттери келди, айттым, өзүңөрдүн ишиңерде чечиле турган маселеңерди мынакей бизге жакындатпастан чече бергиле. Госакты силерге мамлекет тарабынан бекер берилет. А топосъемканын бүгүнкү күндө алар чындыгында мына айыл өкмөттүн балансында жок. Айыл өкмөткө былтыркы жылы, мурдагы жылы топтогон 300 000 сом акчасы бар экен. Мен аны да кече тактап бердим анычы. Топосъемканы эгер тездетебиз десеңер, өзүңөрдүн инициативаңар менен аны уюштурсаңар болот. Аны канча сомдон топтойсуңар, кантип топтойсуңар, ал силердин маселеңер. Ага биз киришпейбиз ага. Деген маселе болду. Эми чынын айтканда, ал жерде мен менен чогуу мен эле барган жокмун ал жерде. Органдын мына СМБ барды, РОУДу барды, алар деле подтверждать этип берет. Же мен, же биздин аппараттын кызматкерлери, же орун басарларым мынча сомдон акча топтоп деп айткан сөз бул калп. Бул бир эле ак жер жөнүндө эмес. Башка жерлерде деле болуп аткан, эгер акча маселесине келген болсо, биз никогда андай нерсеге килишпейбиз дагы, андай команда бербейбиз дагы. Ошол өзүнүн ичинде акча чогултуп аткан, 2 миллион чогултуп аткан бул мыйзамдуубу негизи? Бул мындай да. Эми бул биздин чүй эле эмес, аламүдүн эле эмес. Кээде Кыргызстандын бардык жеринде элдер өздөрүнүн инициативасы менен сууларды чыгарып атат. Электр энергияларды тартып атат. Жолдорго шагал төктүрүп атат. Аны да бекер кылган жок да. Ал өздөрүнүн инициативасы менен кылынып аткан жумуштар. А кечээинки ол кылынып аткан ошо ак жарда дагы маселе ошондой эле элдин өздөрүнүн инициативасы менен болгон жумуштардын бириси да. Эми аны мыйзам чегинде эл өздөрүнүн иштерин, ички ушундай проблемаларын чечкенге акча топтобосун деген деле мыйзам жок да. Туурабы? Эми бюджетте буларга карай турган акча жок. Эми булар баланста отурбаса каяктан акча карайт? Айыл өкмөт карай албайт. Архитектурага заказ бере албайт. Бирөө мен айттым мынакей. Ошол күнү да архитектурларда бардык. Архитектура жасай берсин. Кийин Куда кааласа, булар апрелде биз буларды бардыгына кызыл китепти беребиз. Буларды айыл өкмөттүн балансына отургузабыз. Отургузгандан кийин айыл өкмөттүн бюджетинен акчаны карап туруп, анан кийин архитектурага ошол кеткен ошол расходун төлөп берели деп. А булар өздөрү, эми мамлекет архитектура деген мамлекеттик мекеме. Булардын расценкасы чындыгын айтканда кымбатыраак. Булар частниктер менен мына арзаныраак бүтүрүп алабыз деген ой менен мына өздөрү ушундай чечимге келипти да. Ушундай фактылар болуп атат. Эми аны биз запрещать да эте албайбыз да, туурабы? Ал элдин чисти өздөрүнүн инициативасы да кыскасы. Дагы бир сөз Сүйүн Өмүрзаков ошо координатор өзү айтты. Акча бергендер дагы бербегендерге дагы чыгат дейт да. Чыгат да. Чыгыш керек да. Ошондо акча бергендер жөндөн эле берип атабы деген суроо. Эми мындай да, кандай десем, мына мага кечээ күнү как раз ошолор келип кетти. Эми алар ошол баягы квартальный комитеттер, ошол айылдын башчылары топтолуп алып мага 20дан ашык келип кетти. Ошо Сүйүн деген бала келди, айыл өкмөт келди. Мага келип мындай деп атышатылар. Булар бизге акча бербей атат. Баягы 2000 сомдон бизге акча бербей атат.
Эртеңки күн ошол госактын бергенде бербегендерге бир мыйзам чегинде неме кылып бербейсиңерби депчи. Мен айттым, андай болбойт. Президент айттыбы, госакты бардыгына берилет. Калбайт. Силер ал жерден 2000 сом топтоп атасыңарбы, топтобой атасыңарбы? Ага биз киришпейбиз. Госакт барды ошол баягы айыл өкмөт тактап, юридический ошол кимдин үйү болот, ошолордун бардыгын тактагандан кийин госак бардыгына берилет. А мунуга бербей коюш керек, анан 2000 сом бергенге бериш керек деген андай мыйзам жок. Биз президенттин талабын аткарышыбыз керек. Бардыгына госакты беребиз. А ички алардын өздөрүнүн проблемасын сот аркылуу болобу, элдик жыйын аркылуу болобу, өздөрү менен аны чечишип алыш керек аначы. Ага биз кийлигишпейбиз агачы. Ушундай. Топосъемкага деп акча чогултушат азырчы. Анан эгерде топосъемка кылынбай кала турган болсо, госакт берилет же берилбей калат? Топосъемка кылынат. Эми ал жерде мен билгенге караганда канча десем бир ашып кетсе бир 10 адам ушундай каршы болот да окшойт. Мен мага жеткен маалыматка караганда көпчүлүгү булардын ошол көтөрүп аткан квартальный комитеттер менен элдик жыйында кабыл алган булардын чечимдерин көпчүлүгү азыр колдоп атат. Топосъемка жасатып атышат азырчы. Аны жасаш керек да. Топосъемка бул боюнча кандай болот? Негизи бирок топосъемка болбосо деле берилмек да госак, туурабы? Өзү мамлекет кылып туруп адам бермек да, туурабы? Мамлекет топосъемкага деп акча берилбейт. Мен сага айтып атпаймынбы? Топосъемкага айыл өкмөт бюджеттен акча карап бериш керек. Ага бекер болбойт да. Бирок эч кимдин балансында эмес да бул азыр Акжар конушучу. Анан кандай болуп калат? Ошондо эми ошо баланска алыш үчүн госакты алганга чейинки дагы процедурный маселелер бар да. Аны съемка кылыш керек, контурно определять этиш керек. Анын кайсы жерде мектеп, кайсы жерде мечит, кайерде суу, кайерде жол, топосъемка менен аныктала турган иштер да. Демек, эл өз акча чогултуп байрыл кылыш керек, туурабы? Эми эл кылабы, биз кылып беребиз. Эгерде ошол убакыттан кичине неме кылган болсо, мынакей айтып атпаймынбы, архитектура алар деле аванска кийин акчасын төлөп берет. Эми айыл өкмөткө өткөндөн кийин баары төлөйт. Эми ал заявка бере албайт айыл өкмөт, эми мыйзамсыз болуп калат. Мен жасай берейин деп атат алчы. Хорошо, бирок кийинчерээк айыл өкмөттүн балансына өткөндөн кийин топосъемканын акчасын бизге которуп берсе. Но однако айыл өкмөт бүгүнкү заявка бере албайт да анычы. Бир суроо да. Ошол негизинде башка жерлерде дагы, мыйзамдуу жерлерде дагы топосъемка кылганда акча бергенде дөмүрчөгүн кошо берет, туурабы? Мынча төлөдү деген. Квитанция берет да. А булар 2000 сомдон бергенде эч кандай квитанция жок болот ба? Эми аны билбейм, аны эл өзү чечсин. Аны ошо акча берген адамдардан сураш керек. А почему жөн эле берип коет? Квартальный комитеттердин өздөрүнүн ИП, ЧП деген печаттары бар. Алар ошо эл шайлаган алардын дагычы. Ошо печаты менен барып туруп, болбосо расписка алсын. Мына мен сага 2000 сом бердим депчи. Эми алардын берген акчасын кимден бердим, кимден бербедим, биз аны кийлигише албайбыз да. Элдин өзүнүн сугубо общественный элдин чече турган решениясы, кабыл алган решениясы. Аны эл кандай чечсе ошондой чечсин анычы. Госактыны биз, мына президент айтты, госактыны бекер апрелде Кудай кааласа бардыгына бердиребиз. Независимо. Ар бир тургундун, ар бир ошо жашоочунун салып алган үйлөрүнө госакты берилет Кудай кааласа. Ал боюнча мына азыр акыркы айыл өкмөткө алдык, как раз мынакей ошол Акжар, Ленин айыл өкмөтү, калган айыл өкмөттөрдүн баарын бүтүрдүк. Мына бүгүн эртеңден баштап мынакей эң чоң проблема ошол Акжарга окшогон конуштары бар Ленин айыл өкмөтү. Мына бүгүн келгендерди айттым, чогуу жүргүлө. Алардын эгелерин табыш керек. Кээбикилер эгелер сатып кетип калгандар бар, Россияга кетип калгандар бар, чет өлкөгө кетип калгандар бар. Бирөө токтом чыгартып, ал бирөөлөргө двойной, тройной, каяктагы адамдарга сатып бергендер бар. Бүгүнкү күндө ошолордун баарын такташ үчүн ошо квартальный комитеттер, айыл өкмөт, айыл башчылар, ошо жердеги аксакалдар, ошол жаштар комитети булар менен чогуу жүрүш керек, ошолор менен такташ керек. Булар да жардам бериш керек азырчы. Айтып атпайсызбы ошол топосъемка кылганда менчик компаниялар депчи. Эмне себептен биздин ушул архитектура менен сүйлөшүү болду, сиздер сүйлөштүңүз? Мен сага айтпадымбы азыр? Архитектурага айттым. Кымбат дедиңиз, анан ошол. Мамлекеттик мекеме. Сен частный болсоң, частныйдын мынакей сенин
Мамлекетке төлөй турган чегерүүлөр бар да. Мекеме, мамлекеттик мекеме. Ал деген мамлекеттик мекемеде иштеп аткан сотрудниктер бар. Алардын айлыктары бар, чегериле турган налогтору бар, удержаниялары бар. Мына ошону кошкондо частный мекемеге караганда мамлекеттикке кымбатыраак болот. Расценкалары бар. Антимонополия бекитип бергенчи. Ошонун негизинде булар азыр архитектура бербестен 5-10 сом арзан экен деп азыр частныйларга чуркуп атат. Кылгандар деле бар. Азыр Нуркожого баргыла, топосъемкасын бүтүрүштү. Чырылдабай эле ынтымакчылык менен эле бүтүрүштү аларчы. Бул жерде госакты менен топосъемканы алмаштырбаш керек. Президент айтты, госактыны бекер берет. Ал боюнча маселе жок. А топосъемка боюнча маселе мынакей элдер өздөрү тезирээк бүтүрүп алалы деп мына инициативный группалар иштеп атат. Алар эми өздөрү инициатива көтөрүлсө биз эмнеге аларга каршы болушубуз керек? Кыла берсин алар дагы. Нуадынаке мен айтып атпайм, архитектор менен сүйлөштүк. Ал деле айтып атат, карызга эле кылып берейин. Кийин баланска тургандан кийин чегерип берет. Мага чейин чыдабай булардыкы кымбатыраак болот экен, арзаныраакка сүйлөштүк деп мына өздөрү чечип атышат да. Аталган маселе боюнча Чүй облусунун губернаторуна да кайрылып көрүүнү туура көрдүк. Маалымат катчысына байланышканыбызда ал губернатор иш сапары менен бошобой жаткандыгын айтып, бизге төмөнкүчө жооп берди. Бүгүн бизде жетекчилер выездде болуп жатат, бирок эч кандай акча чогултуулар болгон эмес. Тескерисинче бюджеттен алардын трансформациясына акча бөлүнүп берилген. Мыйзам бузууларды текшергиле деп Чүй ГУБДга да арыз берилген. Эгер акча бөлүнүп берилген болсо, анда Сүйүн Мырзаканов бизге карандай калпты айтып, өз чөнтөгүнө акча иштеп жүрөбү?